Турсунбай Бакир уулу, президенттин айтканы сөзү Окең менен такендерге жакпады. Турсунбай мырза президент саммитте маселени кабыргасынан койгону башка президенттерди чочулаттыбы, неге оң сөзгө тескери пикир айткандар чыга баштады. Чынында Душанбеде ОДКБнын саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдон бөлөк эч ким куруч жана маанилүү сүйлөгөн жок. Бирок сөзү Окең менен такендерге жакпады. Жакпаса жакпасын, бирок чындыкты айтып алды. Ошондой эле аталган саммитте Садыр Жапаров Ауганстанга гуманитардык жардам берүү жөнүндө демилге көтөрдү. Кыйналган Ооган элине жардам берип койсок соопта. Памир кыргыздардын маселесин чечкенде пайда да болот. Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик думага шайлоодо добуш берип жаткан учурда анын кол саатындагы күндүн датасы 10 сентябрды көрсөтүп турду. Бул Путиндин добуш бергени тартылган тасмада жана сүрөттөрдөн байкалганын «Настоящее время» телеканалы маалымдады. Кремль 17 сентябрда тараткан видеодо Владимир Путин коронавирустан улам аралыктан добуш бергени кабарланган. Журналисттер 10 сентябрда Путин карантинге кетпегенин белгилешүүдө. Мыйзам боюнча онлайн түрүндө алдын ала добуш берүүгө да мүмкүн эмес. Ошол эле 17 сентябрда таратылган башка тасмаларда шконун жыйынына онлайн катышып жаткан кезинде да Путиндин кол саатынын датасы 10 сентябрды көрсөтүп турганын белгилеген. «Настоящее время» телеканалы президенттин кол сааты толук 7 күнгө артта калганын жазды. Актала районунун Акчи айылына караштуу Туура суу жайлоосунан белгисиз тамга жазылган сырдуу таш табылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Баетов айылынын тургуну, жергиликтүү журналист Шахназар Жамболотовдун айтымында, таш табылган аймакка белгисиз адамдар 2-3 жолу шашылыш келип кетишкен. Салмагы жарым тоннадай, узуну 50 сантиметрдей, туурасы 80-90 сантиметр, калыңдыгы 10 сантиметрдей болгон чарчы жалпак ташты 1-2 ай мурун Жанболот аке менен Сүйүндүк аке таап алышкан экен. Таштагы жазуулар бир дагы улуттун тамгаларына таандык эмес. Мүмкүн байыркы калмак, сак же усундардын транскрипциясы болушу мүмкүн. Атайын интернет терминдер камтылган программа менен окуп көрсөм, таштагы жазууларды баласы апасынын күмбөзүнө арнап, Кудайга багыштап жазганын болжолдодум. Бул табышмактуу таштын ордунда таш менен корумдалган көрүстөндү көрүүгө болот. Жергиликтүү малчылар бир айдан бери бул жерге белгисиз адамдар шашылыш келип кетүүдө деп жатышат. Жакынкы убакытта эле 2 жолу келишкен экен. Эртерээк музейге тапшырып, иликтөө иштерин жүргүзбөсө кызыккан адамдар көп болуп жатыптыр, деди Жанболотов. Дастан Сарыгулов, кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп турат. Дастан ага, эгемендикти эмне таптык? Биз 30 жыл бою кимдин көзү менен гана келечекке караган жокпуз. Жыйынтыгын бүгүн көрүп турабыз. Жеке менчик же базар экономикасы жыргатат деп отуруп 30 жылды жоготтук. Ушуга байланыштуу бир нерсени айткым келет. Адам жакшы көргөн кесибин, сүйгөн жарын, жумушту, жашаган жерин өзү тандайт. Бирок ошол адам бул дүйнөгө Кытай болуп же кыргыз болуп келеби? Ал жараткандын тандоосу. Ар бир пенде улуттук касиети менен жашаганда гана бактылуу болот. Биз кимди гана туурап, кимди гана ээрчиген жокпуз. Эгер келечекке жол табабыз десек, ата бабалардын басып өткөн тарыхый тажрыйбасына таянышыбыз керек. Нары бери уруна берип, элди кыйнаган болбойт. Анан кандай тыянак чыгарса болот? Кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп турат. Бирок кантейин десең, адамзаттын келечеги да бүдөмүк. Табияттын баары ыксыз талкаланууда. Коронавирус илдети да жөн жерден чыккан жок. Демек, жер жүзүндөгү болгон мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик башкаруу, коомдук саясий жүрүштөр өзүн актабай калды. Ушундан кантип чыксак болот деген маселе ар бирибизди терең ойго салууда. Мындай учурда биздин ата-бабалар ийри отуруп, түз кеңешип, курултайга жапатырмак келип, ойлорун ортого салып, тыянак чыгарып келишкен. Анын натыйжасы жемиши болбой койгон эмес. Дагы бир жолу айтам, биз ошол ата-бабалардын басып өткөн даңазалуу тарыхый тажрыйбасына таянышыбыз керек. Булак Арыва Кежи. Депутаттык мандатка жетпей жатып, спикерликти кыялданган Нурлан Шакиев. Курманбек Бакиевдин пресс-катчысы Нурлан Шакиев аламан жарышка аттанып, депутаттык мандат аларына ишенимдүү басым кылууда.
Ал Тургай спикерликке ат салышарын өз чөйрөсүндө бакылдаган кербези, бересе куудул чалыш Нурлан Шакеев апыртып айтып койсо, анысы турмуш жүзүндө чын чыгып калчу эле. Парламенттик шайлоодо канчалык деңгээлде электоратынын колдоосун алары белгисиз. А өтпөй калсачы, же Бакеев миллиондорду салып жиберсе, депутат эмес, спикер да болобу? Булак Арыбакеев. Бүгүн россиялыктар мамлекеттик думанын депутаттарын тандамакчы. Кыргызстанда бул өнөктүк боюнча 4 шайлоо участкасы ачылды. Биз добуш берген жерге барып келдик. Добуш берүүнү каалагандар Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдына эртең мененден баштап эле чогулду. Учурдагы пандемия шартынан улам аралык сакталып, добуш берүүчүлөрдүн кезеги көпкө созулганын көрүүгө болот. Шайлоочулар Ош, Кант, Каракол жана Бишкек шаарларында добуш бере алат. Шайлоо тилкелери саат 18:00 тарта 20:00 чейин иштейт. РФтин ар бир жараны добуш берүү үчүн өздүгүн аныктаган документин ала келиши керек. Бул Россиянын жаңы редакциядагы баш мыйзамы күчүнө киргенден кийинки алгачкы шайлоо. Анын негизинде мамлекеттик думага кеңири ыйгарым укуктар берилген. Төмөнкү палатанын депутаттары аралаш система менен 5 жылга шайланат. Жарымы партиялык система, жарымы бир мандаттуу округтан тандалат. Шайлоого саясий 14 партия катышууда. Ал эми добуш берүү үчүн катталгандардын саны 110 миллиондон ашык экени айтылды. 14 сентябрь күнү Ысык Ата районундагы Жайылма айылында 15 жаштагы Хадича Болотбекова үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга анын атасы билдирди. Кызым 1 жылдан бери акыл эстен жабыркап келет. Ошол күнү биз уктап жатканда таңкы саат 5:00 чамаларында үйдөн чыгып кеткен экен. Кандай кийинип кеткенин так билбейбиз. Себеби кийимдерин сумкасына салып кеткен жана ошону кайсынысын кийип жүргөнү белгисиз. Негизи өзү намаз окуйт, жоолугу бар. Бирок баланча жерден көрдүк деп айтып жаткандар, жоолугу жок жүрөт деп да айтышууда. Сокулук районундагы Комсомол айылындагы мечиттен бир молдо киши түнгү саат 23:00 чамаларында телефон чалды. Ал биз берген кулактандыруудан улам менин номурумду тапкан. Ал бул кыз мечитке келип, мага дем салып бериңиз деп айткан. Мен болсо ата-энең менен кел деп жибергем деди. Ал молдо киши сүрөттөп бергени боюнча ал кыз менин кызыма окшошуп жатат. Ал молдо киши менен да айылдарды кыдырып, түнкү саат 3:00 чейин жүрдүк. Кайсыл жерден көрдүк деген маалымат келсе, ошол жердин баарын кыдырып, бирок таппай жатабыз. Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери издешип жатат, деди ал. Мурдагы бийликтердин учурунда алко магнат Шашимбек Абдыкеримов таасирдүү фигура катары саналчу. Президенттерге түз кирип кеңешип, саясий күч катары таанылып калган. Маселен 2010 жылы Шаки республика аркылуу мандат алса, 2015 жылы Канатбек Исаев менен биргеликте Кыргызстан партиясын жогорку кеңешке өткөзгөн. Былтыркы парламенттик шайлоодо да Кыргызстан 3-орунга илинген эсибизде. А азыркы абалычы анчалык мартабасы көтөрүлбөй, өгөй баладай четке сүрүлгөнү эмнеден кабар берет. Учурда Шаршенбек Абдыкеримов партияга сүрөөнчү болмок турсун өзүнүн башын калкалап качып жүргөнүн кабарлашты. Бизнес чатында бир топ мыйзам бузуулары, салык жашырганы распы, 6 миллиард сом куспай койдубу. Негизи ал улам келген бийлик короосуна кире албай жүрүп, акыры жылчык таап кетчү эле. Бул саам кантет экен.